Соңғы сааттарға алынған маалыматтар менен таныштырып Абдумалик Базарбаев, саламатсыздарбы? Баткендегі соңғы окуядан кийин дайынсыз болып жатқан жоокерді маселеси бүгін 27 сентябрда Жогорку Кеңештин Конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш сот укук маселелери боюнча комитетинде көтөрүлдү. Депутат Дастан Жумабеков ал жоокер Талас облусунун Кара Буура районунун тургуну экенин айтты. Ата-энеси аябай сарсана болуп кайгырып күтүп жатат. Ушул боюнча эмне иш жүрүп жатат, эмне болуп жатат? Күч органдары жыйынтык маалымат берип койсо. Бул маселе боюнча комитеттин атынан протоколдук тапшырма берилмей болду. 21 жаштагы Дастан Нарбеков аскер окуу жайын аяктап Баткен облусуна жөнөтүлгөн. Ал 17 сентябрдан бери дайынсыз болуп жатат. Буга чейин жоокердин жакындары жардам сурап президентке жана УКМК кайрылышкан. 16-17 сентябрда Кыргыз-Тажик чегарасында кан төгүлгөн окуяны Кыргызстан Тажикстандын алдын ала пландалган куралдуу агрессиясы деп атоодо. Тажикстанда ушундай турумду карманууда. Кече 26 сентябрда Кыргыз-Өзбек чегарасы боюнча өкмөттөр аралык жыйын мамлекеттик аларча резиденциясында болуп өттү. Анда Кыргызстандык делегациянын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жетектеди. Ташиев жыйын тууралуу бизге Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселесин жыйынтыктоо боюнча тарыхый миссия туш келди. Бул бир чети сыймык болсо, бир чети чоң жоопкерчилик деген пикирин билдирди. Анын айтымында эки өлкө ортосундагы Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чегарасынын калган тилкелери жөнүндө келишимдин долбоорун кол коюуга Кыргыз тарап даяр. Бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Өзбекстан жакын коңшулар, чыныгы достор жана стратегиялык өнөктөштөр. Кыргызстан Өзбекстан менен саясий, соода-экономикалык, инвестициялык, транспорттук, аймактык аралык жана маданий гуманитардык байланыштарды мындан арыда кеңейтүүгө толук даяр, деди Камчыбек Ташиев. Өз кезегинде Өзбекстандын өкмөт башчысы Абдулла Арипов өзбек тараптын Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча келишимдин долбоорун макулдашууга толук түрдө чечкиндүүлүгүн ырастады. Өлкө башчысы Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Канайым Бактыгулова Кыргызстандын Кытайдагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Пекин шаарындагы резиденциясы менен эки ишти айкалыштыруу боюнча Кыргызстандын Монголиядагы элчиси кызматынан бошотулду. Бул тууралуу президенттик администрациядан кабарлашты. Эске сала кетсек, Канайым Бактыгулова буга чейин дагы 2013-2017 жылдары Кытай менен Монголиядагы ыйгарым укуктуу элчилик кызматты аркалаган. Чек талап кылып байге утуп лотереянын активдүү катышуучуларынын аркасында салык мыйзамдарын системалуу түрдө бузган бир катар ишкерлер аныкталды. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы кабарлады. 2022 жылдын 10 майынан тарта салык чек мобилдик тиркемеси аркылуу лотереянын катышуучуларынан 11.162 даттануу келип түшкөн. Алардын көпчүлүгү буга чейин иштелип чыккан. Даттанууларда негизинен кассалык чектердин берилбегендиги жана ККМдин жоктугу, ошондой эле чектерди иштеп чыгуудагы тиркемеден айды билеттерди берүүдөгү каталар көрсөтүлгөн. Бүгүнкү күндө лотереянын катышуучуларынын жардамы менен салык мыйзамдарынын талаптарын четке кагып, сатып алуучулар менен эсептешүүдө кассалык чек бербеген 75 субъект аныкталды. Алсак Бишкек шаарындагы Мега Сети дүкөндөр тармагына, Ош шаарында Акниет дүкөндөр тармагына 67 даттануу, Корзинка дүкөнүнө 12, Алай кафесине 14, Лаваш борборуна 14 даттануу түшкөн. Ушундай эле даттануулар республиканын башка аймактарында да жайгашкан дүкөндөргө жана коомдук тамактануучу жайларына карата келип түшкөн. Салык органдары мыйзам бузууларга административдик жаза чараларын көрүшкөн. 2022 жылдын 1 октябрында чек талап кылып байге утуп кызыктыруучу лотереяны ойнотуунун экинчи этабы өткөрүлөт. Анда бизнес өнөктөштөрдүн колдоосу менен бир автоунаа, 11 iPhone, 10 смартфон, 16 дана ар кандай тиричилик техникасы ойнотулат. Утуш оюну саат 16:00 башталат. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы баанын негизсиз көтөрүлүшүнө жол бербөө максатында Бишкек шаарындагы жана аймактардагы май куюучу жайларда жума сайын мониторинг жүргүзүүдө. Нефтетрейдерлер менен жүргүзүлүп жаткан профилактикалык иш-чаралардын алкагында күйүүчү майлоочу майлардын баасынын төмөндөө тенденциясы байкалганы айтылды. Бүгүнкү күндө 2022 жылдын 30 августуна салыштырмалуу күйүүчү майдын баасы литрине 1 сомго чейин төмөндөгөн. Айы
92 бензинinin 1 litri 59,5 сом, ayı 95 65,2 сом, dizel mayı 74,5 75,4 сом. Күйүүчү майлоочу майлардын дизель майынын жана автогаздын баасы акырындык менен турукташа баштады. Учурда республикада күйүүчү майлоочу майдын жетиштүү запасы бар. Бул базарда баанын турукташуусуна оң таасирин тийгизүүдө деп билдирет мекеме. Ушул жана башка маалыматтар Ош ТВ телеканалынын расмий сайтында, YouTube каналдарында, социалдык баракчаларында жүктөлөт. Катталып, кабардар болуп, пикир калтырыңыздар. Амандыкта жүз көрүшөлө.